Эми класс жөнүндө кеп карайын. Класс эмне үчүн керек деген суроо жаңы үйрөнгөн адамдар көп берет. Бул нормалдуу нерсе. Бул мындай башына бир түшүнүксүз бир кереги жок эле бир нерседей көрүнөт. Балким ошондойдур. Айтайын дегеним функциялар менен эле жыргап эле жашап эле жүрүшөт программисттер, колдонуп эле, классы жок элечи. Бирок класс дагы колдонулат. Классты көбүнчө код иреттүү болсун деп колдонушат. Мисалы, кандай бир жардамчы класс жаздыңыз дейли. Бул жардамчы класс жалаң сандар менен иштейт дейли. Сиз өзүңүзгө бир атайын формулалар менен же билбейм, өзүңүзгө бир ыңгайлуу кылып ичинде монда функциялар жазылган дейли. Бул баса класстын ичинде жазылган функция метод деп аталып коет. Ошо класстын методу деп. Бу жерде атайын конструктор методу бар. Бул болсо биз өзүбүз түзүп койгон жаңы функция, ошо метод. Бу жерде эмне ат берсек, ошол атты принт кылып чыгарып берет. Ирети менен айтайын, мына класс мындай түзүлдү. Бул класс деген өзү кандай бир калып, шаблон деп элестеңиз. Бул калыпты алдык. Аны айтып атабыз, J деген өзгөрмө болот. Барабар анын ичинде J'ге эмне салабыз? J'ге калыптын жардамы менен түзүлгөн объектини салабыз. Объект деген бул эмне? Объект деген мындайча айтканда, жөнөкөй жалпак тил менен бул бир нерсе деп эле айтып коелучу. Ушу бир нерсе жаралып атат да. Бул кандай бир зат, кандай бир нерсе отурат. Ал бир нерсенин методу болуп калды. Бери жазып койдук, бул калыптын ичинде моундай метод болот деп. Ошо калып жерден чакырылып атат. Бул жерде мына бир нерсе деген текст, ат деген параметрге берилет. Бул self деген бул кан тамыр деп элестесеңиз, мына кандай бир объект бар дейли, анын кан тамыры. Ошо кан тамыр аркылуу бир организм болуп атат. Мына self кан тамыр аркылуу келди. Организмдин ат деген кандай бир атрибут болот. Ошол атрибутка кашанын ичинен эмне келсе, ошол келип конуп калсын деп атабыз. Анан метод чакырылганда деп атабыз, функция. Ошо метод чакырылганда ушу кан тамыр менен туташып атабызбы организмге. Анан ошо print менен организмде self checkit at деген атрибут бар эмеспи? Ошол атрибутту чыгарып атабыз да. Бул атын бер деген эмне чыгарат деп ойлойсуздар? Ошону мен азыр практика жүзүндө көрсөтө элек деп өзүңүздөр аракет кылып айтып көрсөңүздөр.